окуу адам баласын чыгармачылык жактан өнүктүрөт. Ал эми китепти кимдир бирөө менен чогуу окуса, ошол адам менен өзгөчө мамиле курулат экен. Эмесе бүгүн сиздерге Жылдыздар китеп окуп бермекчи. Бул көрүнүшкө чогуу назар салсак. Кичинекейлерди китеп дүйнөсүнө тартуу үчүн уюштурулган акция көптөн бери иш жүзүнө ашып келет. Бул сапар бул иш-чарага көптөгөн балдар катышып, кызыктуу жомок окуяларды угушту. Аңгемелерди жаш актер жана тамашоочу Азамат Уланов окуп берди. Курса бул тилдер абдан окшош келет экен да. Ал дуганча, орусча, кыргызча билет турбайбы. Ал эми мектепте англис тилин окуйт. Кандай гана мыкты көрүнүш. Жомок угушкан соң балдар сүйүктүү актеруна суроолор менен кайрылышты. Азамат тартылган тасмалардагы кызыктуу учурлары жана китепке болгон сүйүүсү жөнүндө айтып берди. Мектепти жакшыга бүткүлө, мектепте эч качан 2 албагыла, 3 албагыла, ар дайым 4 менен 5 окугула. Китеп кичинекей балдардын дүйнө таанымына таасир берип, билимдин кенчи экени талашсыз. Бала сыйкырдуу жомоктордогу каармандардан үлгү алып, башка адамдарды уга билүүгө үйрөнөт. Билим алуунун тепкичи менен көтөрүлүп, ийгиликке бет алат. Под названием «Звезды читают детям». Азыркы учурда китеп окуган балдар аз. Максатыбыз коомубузда зирек жана билимдүү балдарды тарбиялоо. Ошондуктан белгилүү адамдарды чакырып, балдардын китепке болгон сезимин ойготуш үчүн бул акцияны уюштурдук. Азамат Уланов да китепке абдан кызыгат. Бош убагында фантастика жанрындагы чыгармаларды окуйт. Ал эми бүгүнкү окулган жомогу акылдуу даанышман деп аталды. Акция дагы да уланып, кийинки кезекте көптөгөн жылдыздар балдар менен жолугушмакчы. Белгилүүлөр менен болгон убакытта жаш окурмандар чоң стимул алып, алдыга умтула берет деген ишеним чоң. Жаркынай Бейшембиева, Самат Исмаилов, НТС Таңшола.